Соцфондтун төрагасы Бахтияр Алиев бүгүн билдиргенге караганда, пенсионерлердин саны Кыргызстанда акыркы 10 жылдын ичинде 220 миңге көбөйүп, азыр алардын жалпы саны 720 миңге жетти. Эң аз пенсия алгандардын саны 40 миң. Алардын пенсиясы болгону айына 1,5 миң сом. Бул адамдар эч качан иштеген эмес, ошон үчүн соцфондко дагы эч нерсе төлөгөн эмес. Булар баары инвалид деп божомолдосо болот. Анткени биздин билишибизче, жалпы Кыргызстандагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жалпы саны 200 миңге жакын. Ошолордун ар бир 5-нин бири иштегенге мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Ошондуктан алар соцфондко дагы эч нерсе төлөй алган эмес. Алиев эң көп пенсия азыр Кыргызстанда 179 миң сом деп айтты. Жана андай акча алгандарды коргоп да кетти. Канча төлөм жазасаңар соцфондко, ошондой пенсия аласыңар, деди ал. Бирок ушундай акча алып пенсия алган адамдар, өмүрүндө жогорку кызматтарда иштегендер, иштей албагандарга жардам берүүгө тийиш. Антпесе мындай мамлекетти социалдык деп атай албайсың.